Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Ала Толаев көрсөтүүсү климаттын өзгөрүүсү кайрадан дүйнө коомчулугунун назарында. Президент Садыр Жапаров 11-ден 13 ноябрга чейин Азербайжанда Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын 29 конференциясына катышат. Эртең мамлекет башчы конференциянын пленардык сессиясында сөз сүйлөйт. Ал эми 13 ноябрда болсо жогорку деңгээлдеги диалог, тоо күн тартибин илгерилетүү, тоолор темасын жана климаттын өзгөрүшүн актуалдаштыруу иш-чарасы өтөт. Анда 3 мамлекеттин башчылары сөз сүйлөшү күтүлүп жатат. Биз мына ушул багытта белгилүү эколог, бул багыттагы эксперт, Жашыл энергетика коомдук фондунун төрайымы, Кыргызстандын Жашыл альянсынын башкармалыгынын мүчөсү Анара Султангазиеваны кепке тарталы деп турабыз. Анара Аскарбековна, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Былтыр эсиңизде ушул COP28 Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жатканда ушул күндөрү Кыргызстанда дагы улуттук форум өткөн, ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча. Анан азыр дагы кайрадан климаттын өзгөрүүсү дүйнө коомчулугунун назарында болуп жатат. Бул маанилүү иш-чара албетте ушул глобалдык көйгөйлөрдү талкуулоо, анан конкреттүү, натыйжалуу чечимдерди кабыл алууда. Кыргызстандын кызыкчылыгы же болбосо Кыргызстандын ролу ушул глобалдык иш-чарада кандай болот деп ойлойсуз? Негизи биздин ушул Орто Азия алкагында жана ушул тоолуу мамлекеттер арасында биз азыркы учурда алдыңкы баягы салымда турабыз. Анткени биздин мамлекет башчыбыз ушул тоолуу мамлекеттерди өнүктүрүү боюнча фонд түзүүнү, ушул фонд ушул Бишкекте түзүүнү сунуштаган эле мына 3 жыл мурда. Бул сунуш чынында эле баягы жакшы маанайда кабыл алынган ООН тарабынан. Бирок мындай фондду түзүү баягы чоң абдан баягы аябай чоң, анан кийин баягы узакка созула турган процедура да. Эми ООН өз тарабынан бул процедураны кыскартып, анан кийин тез арада чечип берүүгө баягы убада берди эле да. Эми андан бери 3 жыл болуп баратат, болду. Эми ушул Бакуда өтө турган ушул конференцияда биздин мамлекет башчыбыз мына ушул маселени кайра көтөрүп, мына ушул жанагы тоолуу мамлекеттер менен биригип, анан кийин ушул маселени түртүш керек да. Анан кийин ушул аягына чыгыш керек. Бул биздин жакшы баягы өзүбүздүн баягы эмебиз да, демилгебиз, мына ушул демилгени тартыш керек да негизи. Эгерде ушул демилге ишке ашса, бул анда биздин баягы климаттын өзгөрүшүнө биздин баягы жабыркап жаткан мамлекеттерге, анан кийин бизге жана биздин тообуздун экосистемасын сактап калуу жана өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзө турган жакшы иш-чара. COP29 алкагында Бакуда ушул иш-чаранын 2-чи күнүндө жогорку деңгээлдеги диалог өткөнү турбайбы? Анда тоолор темасы, тоо күн тартибин илгерилетүү, климаттын өзгөрүшүн актуалдаштыруу деген. Демек Кыргызстан оболу тоолуу өлкө катары, андан кийин мамлекет башчы Бириккен Улуттар уюмунун жогорку трибунасында ушул тоолордун экосистемасын мындай туруктуу өнүктүрүү, аны керек болсо сактап калуу боюнча дүйнө коомчулугуна билдирүү тараткан лидер катары бул өңүттө Кыргызстандын позициясы бүтүндөй ушул тоолуу мамлекеттердин көңүлүн бурдурууга чакырылат турбайбы? Канткенде биз ушул тоолордун экосистемасын мындай сактап калабыз жана аны мындан ары климатка, экологияга зыянын, терс таасирин тийгизбегендей өнүктүрө алабыз деген дагы бир олуттуу суроо турат да. Эми көп учурда талкуулар жүрөт, кагаздарга жазылат, кабыл алынат, диалогдо пикирлер айтылат. Бирок иш жүзүнө аткаруу, ашыруу механизми деген да бар да. Ооба, абдан туура айтасыз. Ушул механизмди иштеп чыгыш керек. Бул механизмди иштеп чыгып, ишке ашыруу үчүн баягы бизге окшогон эксперттер, бейөкмөт уюмдар, адистер даярдалышы керек да. Анан кийин коомчулук тартылыш керек да. Анан кийин мындан тышкары биздин ички биздин каражат менен сырткы каражаттарды баягы активдүү түрдө тартып, анан кийин мына ошол иш менен баягы алкагында элдер менен иштеш керек да. Мисалы үчүн баягы мындай да эми климат деген бул деген адамдын эң бирден бир күнөөкөр адам болуп атпайбызбы? Адамдын жашоо тиричилиги, өндүрүш. Анан кийин мындан тышкары эми адам деген баягы ушул табигый ресурстардын колдонуучусу эле эмес, баягы жаратуучу катары дагы өзүн алып
жүргөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар, анткени биздин аң сезимибиз бар да адамдынчы. Мына ошондуктан элдер менен иштеш керек. Мисалы үчүн биз ушул региондордо изилдөө өткөздүк да, ушу негизи Орто Азия алкагында мындай изилдөө, кеңири изилдөө биринчи жолу болду да. Ушу менин фондумдун алкагында болду да. Анан кийин деген биз ушул климаттын өзгөрүшү ушул биздин миграцияга кандай таасирин тийгизет, айыл чарбасына, экономикага, элдин ден соолугуна, элдин жашоо тиричилигинин бакубаттуулугуна, жанагы кырдаал саясий баягы саясий эмес, жанагы табигый кырдаалдарга кандай таасири бар да. Мына ушунун баарын изилдеп чыкканбыз. 4 областты кыдырганбыз да. Мына ошондо баягы эң биринчи жыйынтыгында, биринчи кезекте биздин жөнөкөй адамдар жана оорукчан адамдар, анан өзгөчө баягы аялдар, анан кийин кара адамдар, анан кийин өнөкөт оорусу бар, анан кийин жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар абдан жабыркайт экен да. Аярлуу катмардагы калк. Абдан. Анан кийин деген баягы жаш балдар дагы жабыркап атат. Негизи эле ушул биздин ушул көп оорулар аябай жашарып кетиптир да. Анан кийин баягы көлөмү да абдан 3 эсе көбөйдү деп. Экологиядагы зыяндын таасиринен болот байбы? Албетте, бул экологиядагы, анан кийин ушу климаттын өзгөрүшүнүн баягы аба өзгөрүп атат да. Анан кийин суу жетишпейт экен абдан, анан кийин айыл чарбачылыгы абдан биздикиден жабыркап атат ошонун эсебинен. Ал деген биздин экономикабызга жана биздин баягы бир эле экологияга эмес, социалдык, экономикалык абалга керек болсо саламаттык сактоого дагы өзүнүн көп таасирин тийгизип аткан турбайбы? Кыргызстандын мисалында алып карап көрө турган болсок, учурдагы климаттык өзгөрүүлөр биздин өлкөдө, мына сиз айтып атасыз, көп жактан өзүнүн таасирин тийгизип атат депчи, бул эмнеден улам болуп жатат? Биз баягы өнүгүп келе жаткан мамлекет катары ушуну алдын алууга болобу? Албетте, биз колубуздан келген мамлекет ишин жасап атат да. Мисалы үчүн бизде улуттук адаптациялык план бар, иштеп чыккан. Жашыл экономиканы өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Жакында эле жашыл таксономия иштелип чыкты. Таксономия бул негизи бардык нерсени камтыйт да, ошол өзү баарын жашыл түскө боёу. Мурунку күрөң экономика эмес, жашыл экономикага өтүү. Баягы альтернативдик баягы булактарды колдонуу, кеңири колдонуу жана ушундай сыяктуу көп иш-чаралар жасалып жатат. Мисалы үчүн жакында эле ушул жашыл форум өттү Кыргызстанда, эл аралык форум болду да. Андан кийин мындан тышкары жанагы ОНУФ деген бизде план бар да. Эми ал ОНУФ деген бул определяемые на национальном уровне вклады деп коет да. Ошол баягы өзүбүздүн баягы кошумчабыз да, баягы ушул улуттук деңгээлдеги бир өзүбүздүн ушул бул эмиссиясын, CO2-ни баягы асманга чачыратууну баягы азайтуу боюнча биздин милдеттемебиз дагы болот, планыбыз да болот да. Бул эки документ, бул бир камтыйт да. Анткени биз 19-жылы ушу Париж макулдашуусун кол койгонбуз да. Туурабы? Ошо бул бизге баягы бул эмиссияларды кыскартуу боюнча. Да, милдетибиз дагы бар, бирок биздин баягы ушу добушубуз да бар да. Биз деген мүмкүнчүлүк алабыз. Эмнеге? Ушу сырткы каржы булактарга биздин мүмкүнчүлүгүбүз болот да, жол ачылат да ошолоргочу. Анан кийин ошол жанагы көп буу эмиссиясын чачыраткан ири мамлекеттер, экономикасы өнүккөн мамлекеттер, ушундай бизге окшогон өнүгүп келе жаткан, бирок ушул жанагы бул эмиссиясын чачыратканга үлүшү такыр эле аз. Мисалы үчүн биздин үлүшүбүз 0,33 эле пайыз түсөт. Деген менен биздин улуттук салымдын концепциясы иштелип чыгып атпайбы? Жанагы 2050-жылга чейин болтурбайбыз, азайтабыз деген. 25-жылга чейин биз деген 16% өзүбүздүн эле ички ресурсубуз менен 16,5%га азайта алабыз деп атабыз. Ал эми сырткы каржылануу кошулса, биз анда 36%га чейин баягы кыскартабыз деп атабыз. Ал эми 30-жылы 29 өзүбүздүн ресурс менен, ал эми сырткы жардам менен биз 43%га чейин азайтканга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атабыз да. Ал эми 50-жылы андан да көп болот да азайтуу, мисалы үчүн. Мына бирок ошо эмне үчүн биздин президент ушу жыл сайын ушул копко барат да. Ушул мисалы үчүн мурдагы жылы Шарм-эль-Шейхте болгон, былтыр Дубайда болду, баарына барат да. Кыргызстанда негизи абдан көп чоң делегация менен барып атат да. Анткени аларда баягы адистер, мамлекеттик кызматкерлер, бейөкмөт уюмдар мүчөлөрү, журналисттер барып атат да. Былтыр мисалы үчүн 100 киши барган биздин мамлекеттенчи.
баягы делегациянын курамында баягы биздин баягы көргөзмөлөр менен баягы иш алкагында көп баардык жагына катышканга биздин мамлекеттин делегациясы аракет кылып атат да. Анткени баягы ири мамлекеттер көп акча кошуш керек да, алар ушундай баягы бул эмиссиясын азайтуу иш-чараларыначы, адаптациялык жана митигациялык баягы чараларгачы. Бирок алар өзүнүн баягы добушу көп болуп эле, анан кийин баягы ролу көп болуп, баягы эмеси көп болуп эле, кайра ошол акчанын кайра 3,5 мыңдан көбүн өзүнө тартып алып атпайбы? Бизге окшогон мамлекеттерге негизи баягы өтө жабыркай турган мамлекеттерге булар бөлүп бериш керек эле негизичи. Анткени алар пайда табат, биз болсо баягы зыянын эле табабыз да, көрөбүз да. Биздин деген баягы үлүшүбүз аз, бирок жабыркаганыбыз көбүрөөк болуп атпайбы? Ооба. Мына ошондуктан ошондой фондду түзсө эртерээкчи жакшы болмок абданчы. Биздин тоо экосистемабыз бул биздин жашообуздун баягы сапатын бирден түздөн түзгүсү да. Ооба. Эгер биз тоо экосистемасын бузуп алсак, анда баардыгы эле жабыркап калат. Мисалы үчүн деген баягы океандарга, баягы дүйнөлүк океандарга баягы доступ бар мамлекеттердин, алардын баягы көп эмелери бар да, баягы мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул соода эмеде баягы жолу да. Андан кийин мындан тышкары ошо океандар ошо буу эмиссиясын өзүнө тартып алат да. Экинчи. А бизде тоолор гана тартат өзүнөчү. Анан ошон үчүн тоо экосистемасын эмне үчүн биз өнүктүрүшүбүз керек, сактап калалы деп чырылдап атканыбыздын себеби ошол болупайбы? Биздин 94% жерибиз тоолуу да, билесиңер. Анан кийин мөңгүлөрдү сактап калышыбыз керек. Анткени ушул изилдөөнүн негизинде айтсак, баардык жерде суу абдан тартыш болуп атат. Биз баягы өзүнүн эле аймагында суу толугу менен чыккан мамлекет болуп туруп, анан кийин суу өзүбүзгө жетишпейт да. Карабайсызбы? Андан кийин ошон үчүн баягы чараларды көрүү, иштерди кылууга бизге көп каражат керек. Ошол ар бир кожолуктарды, ар бир ушул айыл чарбачылык менен аракеттенген адамдардын баарына баягы сууну тамчылатып сугарууга, суу экономдоого, анан кийин ушул жамгырдын суусун чогултуп алууга, анан жанагы сел жүрүп атпайбы? Ошол селдин эле суусун чогултуп алса болот да. Туурабы? Дүйнөдө олуттуу бир чакырыктар бар да, бул эми кайрадан эле климатка келе турган болсок, климаттын өзгөрүшү, орточо температуранын жогорулашы, керек болсо кургакчылыктын тез анан бир жогорку деңгээлде болуп турушу дагы ошол эле биздин тоолордо жайгашкан мындай мөңгүлөрдүн эришине, керек болсо жок болуп кетишине алып келип жатат да. Анан бүгүнкү күндө баягы технологиянын, доордун, мүмкүнчүлүктөрүнүн өнүгүүсү менен биз ошолорду жасалма мындай эритип алуу жолунан сактап калуу мүмкүнчүлүктөр барбы? Бар, албетте бар. Жасалма мөңгүлөр жасаганга да бар. Мисалы үчүн Индияда ошондой тажрыйба бар. Бизде деле бир адам ушул баягы искусственный баягы мөңгү жасаганда. Аны жасаганга болот, суу топтоп, аны тоңдуруп, анан кийин өзүбүздүн мөңгүлөрдү сактап калып, жана ошолорду баягы коргоп калуу технология сиз айткандай баягы мүмкүнчүлүк берет да. Ал эми ошол технологияларды киргизүү, байма-бай колдонуу, элдерге үйрөтүү, адистерди даярдөөгө бул чоң көп каражат керек да. Ошондуктан баягы биздин президент жыл сайын ушул конференцияга барып, мына ошол тоолуу райондорго мамлекеттерге көңүл бургулап, фонд түзүп бергиле, бизге көбүрөөк акча бергиле деп чырылдап жаткан себеби ошондо болуп атпайбы? Анткени биздин өзүбүздүн абал жетпейт. Ошондуктан эгерде тезирээк ушул фонд түзүлсө, анда жылыштар болот деген ишенич бар. Ошол Кыргызстандагы мына тоолордун экосистемасын сактап калууда болгон дагы бир аракет, сиз билесиз, жашыл мурас өнөктүгү жыл сайын активдүү жүрүп жатат. Ошол эле тоолорго жашыл бак-дарактарды тигүү, бак-дарактардын, токойдун аянтын мүмкүн болсо жаңы массивтерди түзүү, кеңейтүү боюнча бул азыркы экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө канчалык роль ойнойт? Абдан чоң роль ойнойт. Негизи эле бул жашылдандыруу баягы бактын баягы ролу абдан зор да. Мындай да, бул аба, бак негизи бир дарак 3 адамга жете турган кислород берип чыгат күнүнө. Мындан тышкары бул деген жанагы көмүр кычкылтекти өзүнө тартып алат. Бул көлөккө берет, чаңды тартат, жерди нымдайт. Мисалы үчүн деген баягы кыркылып кеткен тоолор, баягы токойлордо 4 көп болот экен. Ооба. Ал эми бул нымдыктуулукту сактайт да. Анан кийин деген нымдуулукту сактайт, ушул баягы жерди бекемдейт. Ушунун абдан ролу көп. Негизи бак деген бул биздин жашообуздун өзөгү да, бак-дарактар. Ошондуктан жашыл мурас абдан аябай жакшы маанилүү иш-чара. Бирок ошол мындай да,
мен ушу жерди кырдырабыз да биз деген ушу долбоорду аткарабыз да ушу айыл өкмөттөрүнө баягы тапшырма берилет да мынча бак отургузгула дегенчи анан бир катачылык бар да баягы ошол бактын ошол жергиликтүү бактарда отуруш керек да анан кийин баягы жалпак жалбырактуу бактарда отуруш керек да анан жашылдандыруу десе эле анан кийин эле баягы тиги ийне жалбырактуулардын баарын эле ылдый жакка деле өйдөй жакка деле сая берген болбойт алчы негизи бул программаны ишке ашыра бериш керек жылдыра бериш керек бирок ушуну оңдоп түздөп ушундай адистерди анан кийин биздин ушул илимий жаттагы адамдарды тартып мындай акылы менен жасаш керек да негизи орду менен жасаш керек да жөн эле каражаттар баягы асманга кетпегендей болчу анткени баягы башында отургузулган көп бактардын баары курап калды анан кийин жанагы ылдый жакка ысык жерге негизи ийне жалбырактуу бактар отургузулбаш керек негизичи алар тоонун өсүмдүгү да анан кийин ал деген ылдый жакка келип өзүнүн оорусун ала келет анан кийин тегерек четине баягы оорутат жайылтат мына ошондой көп баягы нюанстар бар да ошонун баарын дагы караш керек биздин мамлекетке ошол эл аралык эксперттер экологдор дүйнөдөн башка мамлекеттерден келип жатышабы алар келгенде кандай пикирлерин билдирип жатат ошол эле тоолордун экосистемасын сактоо өнүктүрүү боюнча ошол эле климаттын өзгөрүүсү боюнча биздин баягы улуттук өзүбүздүн позициябыз бар да мына ошону бекемдеп ишке ашырып колдоо көрсөтүү боюнча алар айтат бизде дейин аябай уникалдуу бизде жаратылыш бар адамдар жакшы абдан баягы меймандос адам да жашат жарандар бир кандай жаман жерибиз бул биздин баягы табиятка кичине баягы залакабызды көп тийгизебиз дагы өзүбүздү жана колдонуучу катары эле алып жүрөбүз да ооба баягы жаратуучу экенибизди кээде унутуп калабыз бул биринчиси экинчиси биздин ушу абалыбыздын баягы бузулушу абдан көп элди кыжалат кылат да бул деген туристтик тармакка өзүнүн залакасын алып келет да мындан тышкары баягы инвестицияны дагы азайтат да анткени аба уу болуп атса бууланып атсак өзүбүз баягы бири бирибизди көрбөй калып атсак 3 метрден өткөндөн кийинчи андан кийин ким келет айтсаңыз мына ошол маселелерди чечип бирок азыркы жакшы баягы акыркы 2-3 жылдан бери баягы көп иш чаралар жүрүп атат негизи иштер болуп атат анан кийин баягы азаят деген баягы ишенич бар анан кийин баягы мындай да баягы жакшы тилек жарым ырыс дегендей баягы мамлекетибиздин баягы өзүнүн ошондой ишти абаны тазартабыз жашыл зоналарды көбөйтөбүз экологиянын маселелерин чечебиз деген баягы жакшы тилеги баягы ою жана эмеси бар да баягы кыймылдары бар да бул абдан сүйүндүрбөй койбойт да анан кийин ушундай адистерди негизи эле өзүбүздүн адистерди сырткындагы ошолордун тажрыйбасын колдонуп эле өзүбүздүн адистер менен эле ушундай туура иш чара жылдыра берсе кыйла эле өзгөрөт Анар Асқарбековна, эми мына бүгүн Бакуда башталып аткан ошол эл аралык бириккен улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясы көп секторлуу анан бардык мындай лидерлерди ошол экология боюнча адистерди бириктирүүчү бир чоң аянтчы болуп атат да биз эмне күтсөк болот дагы биз деген баягы бир гана туулуу райондор мамлекеттер эмес баягы өзүбүздүн дагы мындан тышкарыда кызыкчыларыбыз көп да кызыктарыбыз бар ошолор менен баягы мындайга өнү жетпей жаткан өнүгүп келе жаткан жанагы баягы мамлекеттер менен биригип эле анан кийин баягы бир добуш менен эле баягы бир күч менен эле ушу өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды тартышыбыз керек да мен жанагы айткандай узун ошол климатка арналган баягы каражаттарды кайра бурулуп кетип калбаш үчүн баягы ошолордун өзүбүзгө тартканга баягы көп аракеттерди кылышыбыз керек да мына ушул анткени президент өзү барып жыл сайын мурун деген биздин президенттер бирде барса бирде барчу эмес мисалы үчүн былтыр президенттерден биздин Орто Азиядан бизден эле президент барды бул абдан жакшы нерсе да баягы андан кийин демек биз ушул копто өзүбүздүн улуттук позицияны түзүп койдук деп айтсак болот экен болот айтып койсок болот анан кийин биздин тегерегибизге мени башка мамлекеттерди бириктирип анан күч катары чыгып эле баягы өзүбүздүн таламыбызды баягы добушубузду көбүрөөк чыгарып эле ошол баягы акчаларды тартыш керек да анткени аларсыз биз баягы мүмкүнчүлүгүбүз азыраак болот да дегени менен сиз маекти баштап жатып ушул Борбор Азия чөлкөмүнүн мисалын алдыңыз да
өзүнүн позициясын билдирүү жагынан дагы мамлекет башчы Садыр Жапаровдун мындай бир лидер катары ушул копко улам кайсыл өлкөдө өтпөсүн жыл сайын 27-жылы 28 быйыл 29-да катышып жатышы, анан Борбор Азия мамлекеттеринде ушул тоолор боюнча актуалдуу маселелерди демилгелеген биринчи өлкө катары дагы биз алдыңкы баягы лидерлик позицияда туруп атпайбызбы дегени менен ушул баардык аракеттерди ишке ашырууда кошуна мамлекеттердин эгерде Борбор Азия чөлкөмүнүн алкагында алып карап көрө турган болсок, мындай бир салымы дейбизби, колдоосу дейбизби болуш керек да. Болуш керек, албетте. Аларда эле делегация барат, министрликтер барат, министрлер баш болуп. Анан кийин быйыл дагы кайсы министрлер баягы президент барат билбейм, бирок ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүлүп жатат. Алар менен бир добушта, бир баягы кыймылдап, бир эле баягы эмеде жылалы, чогуу биздин баягы региондун кызыкчылыгы бир деген сыяктуу ошо айлана чөйрөгүнө бириктирип, ошол баягы добушубузду чоңураак айтып, үнүбүздү чоңураак чыгарып, ошол баягы өзүбүздүн баягы эмеге акча буруу маселеси абдан курч турат да. Ошондуктан мен ишенем, ушул быйыл дагы бул өзүнүн үзүрүн берет. Анткени президент мында барат, өзү сүйлөйт, буюрса. Анан кийин ушул 3 жыл мурда айтылган демилгеси, бизде Кыргызстанда программада кабыл алынды, тоолорду өнүктүрүү боюнча, экосистеманы сактап калуу боюнча. Мына ушул иштердин алкагында деле баягы эл аралык баягы эмелер оң карап турат да, көрүп турат да биздин иш аракетибизди. Ошондуктан баягы чечилет деген ишенич бар. Сиз маектин жүрүшүндө ушул жарандар көп учурда жаратуучу эмес, өзүбүздү колдонуучу катары алып жүрөбүз, көп учурда экологияга мындай адам гана тилекке каршы зыянын тийгизген учур көп болот экен да. Анан кийин президент дагы ушул улуттук ишембиликте быйылкы жылы эсиңизде өзү барып ушул теплые ключинин айланасында кой таштанды терип жүрүп, сиз айткан позицияны билдирген. Ал мамлекет башчы дагы канчалык мына бир эле жерден момча таштанды чыгып атат. Ушунча таштандыны биз терип отуруп, көрүп отуруп, анан туризм жөнүндө кеп кылбай эле коюшубуз керек депчи. Анан жөнөкөй жарандардын дагы салымы болуш керек да. Албетте. Канчалык биз мына экологияны сактайлы, келгиле, жаратылышка аяр мамиле жасайлы деген чакырыктарды таштаганыбыз менен ал тилекке каршы көп учурда иш жүзүнө ашпагандай. Азыр биз мына жашыл деген теманы көбүрөөк колдонуп атабыз. Ошол эле жашыл экономика, жашыл энергетика деп. Бирок ошол эле жарыкты колдонуу боюнча дагы адамдардын маданияты. Ошол эле жаратылышка барып эс аласыңбы, тоо коюнуна чыгасыңбы, адамдардын өзүнө алып жүрүү керек болсо ошол жерге таштанды таштабай бир бак тигип кет, салым кошуп кет. Мына ошол нерсеге биз катардагы карапайым жарандарды кантип көндүрө алабыз? Эми буга биз азыркы учурда иш алып баратабыз да. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн эле фондубуздун алкагында, мисалы үчүн кыскача роликтерди тартабыз да. Ушу таштандырга мамиле кандай болуш керек? Табиатка кандай мамиле болуш керек? Өсүмдүктөргө, жаныбарларга, негиле айлана чөйрөгө негизичи. Анан кийин мамлекет менен биргелешип, негизи ушундай баягы идеология болуш керек, анан кийин баягы маалымат кампания өткөрүш керек да. Анан элдер менен иштеш керек. Мындай да, баягы Рим эчтеке ойлоп таап кереги жок, баягы токоч менен баягы тиги камчыны экөөнү баягы алмак салмак эме кылып, анан кийин баягы бир четинен милдеттендирип, бир четтен баягы стимулдаштырыш керек да элдергечи. Анан көбүрөөк маалымат бериш керек. Болгон эле ошол элдер биз жерди кыдырабыз да. Элдердин баары көбүнө эле билип калыптыр. Климат эмне экенин, экология эмне болуп атканын, анан кийин өздөрүнүн салымын кошконго даяр. Баягы каражат керек, маалымат керек, аналарды окутуш керек. Мына ушул жанагы биз сурап аткан каражаттардын бардыгы мына ошого жумшалыш керек да. Элдерге сууда берилиш керек, үйлөрүн жылытыш керек. Үйлөрүн жылытып алса, көмүр да азыраак жагат, мисалы үчүн туурабы? Баягы электр унасын алса, баягы күйүүчү май колдонбой калат. Ушундай сыяктуу баягы жөнөкөй, анан тамчылатып суула, сугаруу, суу экономия болот. Анан кийин таштандылар таштабаганга, жерди булгабаганга, жамгырдын суусун чогултканга, жана ушундай чаралар, майда чүйдө чаралар абдан көп. Элдер жасаганга даяр. Бизге кайрылышат, маалымат бериле дейт, окуткула дейт. Мына ошого эле баягы иш-чаралар жүргүзө бериш керек да. Биз азыр экологияны бузуп, ушул ири көлөмдө таштанды таштап деги эле жаратылышка өзүнүн зыянын тийгизген адамдарды мындай жазалай турчу механизм барбы? Негизи бар. Мыйзамда каралган да, бирок баягы иштебейт да. Ал үчүн аябай катуу көзөмөл керек. Мыйзамдар иштеш керек.
Бай мыйзамдар аз, мыйзамдар жок дегенге биз деген алыспыз. Мыйзамдар бардык тарамакта бар. Иштебейт. Анткени баягы бир эле мамлекеттик же болбосо ошол көзөмөлдөөчү органдардын баягы колу жетпей калабы же баягы жоопкерчилиги азыраак болобу. Негизи ошол мамлекеттик кызматкерлердин көзөмөлдөөчү органдардын баягы эмесин жогорулаш керек да. Ыйгарым укуктарын ыйгарым укуктарын да жогорулаш керек дагы, анан кийин баягы жоопкерчилигин да жогорулаш керек. Ыйгарым укуктарын баягы алар көп эле бар бир нерсе, бирок баягы иштеш керек да негизи. Анан кийин ушундай баягы жергиликтүү активисттер менен иштеш керек, айыл өкмөттөр менен иштеш керек негизичи. Анан кийин бизге окшогон бейөкмөт уюмдар менен иштеш керек. Бизде ресурс көп, маалымат көп, биз деген ансы эле иш алып барабыз. Анар Аскарбековна, сизге рахмат, келип маек корганыңызга, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, берүүнү жыйынтыктап жатып эсиңизге салалы. Азербайжандын баш калаасы Бакуда Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча алкактык конвенциясынын 29-чу конференциясы өз ишин баштап жатат. Ал жакта 11-ден 13-нө чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров катышып, президенттин пленардык сессияда сөз сүйлөшү, ошондой эле 13 ноябрь күнү жогорку деңгээлдеги тоо күн тартибин илгерилетүү, тоолор темасы жана климаттын өзгөрүшүн актуалдаштыруу боюнча диалогдо дагы сөз сүйлөп, өз позициясын билдирүүсү күтүлүп жатат. Биз болсо бул маанилүү иш чарага көз салып турабыз. Биринчи маалыматтык телеканал менен бирге болуңуздар.